Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2005-жылы чыккан учактагы жоготуу аттуу тасманы көрөбүз. Кызы менен учакка олтурган каарманыбыз уктап кетип ойгонгон кезде кызын таппай калып, учактагылардын бардыгы каарманыбызга сен кызы жок жалгыз эле чыккансың деп ишендире баштайт. Германия өлкөсүнүн борбору Берлин шаары каарманыбыз Кейли Претти көрөбүз. Анын жакында эле күйөөсү кайтыш болуп, Кейли катуу ойго чөмүлүп, күйөөсүнүн айрылганына кайгырып, денени даярдап, аны жыгач кутучага салып Америкага алып кетүүгө даярданып жаткан. Кейлинин алдыга чыккан Джулия деген кызы бар эле. Джулия дагы атасынан айрылгандан кийин көп жылмайбай Германияда төрөлүп чоңойгон кыз Америкага эми кантип көнөмүн деп ойлонуп, ал жакта деле жашоо ушундай элеби деп кетер алдын апасынан кайра сурай берет. Кейли болсо күйөөсү өлгөндөн кийин аны бирөө аңдып жүргөндөй болуп терезени караса, ал жакта бейтааныш адамдар карап, бир аздан кийин караса жанагы терезедеги карап тургандар жок болуп кетет. Кандай болбосун эртеси кете турган күн келип, каарманыбыз кызын алып аэропортко жөнөп, экрандагы уча турган саатты карап жатып, бир маалда эле кызын жанынан таппай калат. Анда Кейли дүрбөлөңгө түшүп, эки жагын карап кызын таппай, бир аз убакыттан кийин гана кызын байкап, анын жанына келип биздикилердей болуп, көкмө башың иштейби, эки жака баспай ордуңда турбайсыңбы? Жоголуп кетсең эмне болот деп урушпай, тескерисинче кызына сылык сүйлөп, менин жанымдан алыс кетпечи, сени жоготуп аламбы деп коркуп кеттим деп айтат. Мындан соң Кейли кызына учак жөнүндө айтып берип жаткан жеринен биз каарманыбыз учак чыгаруучу ишканада иштегендигин түшүнөбүз. Ал иштеген ишкана учактардын кыймылдаткычын иштеп чыгарышат экен. Так, 26-й ряд, и у нас правая сторона. Ошенде уча турган убакытта келип аэропортко эрте келген каармандарыбыз учакка эң биринчилерден болуп түшүп, алар орундуктарына жайгашкандан кийин гана адамдар бирин-серин келе башташат. Ошол мезгилде Джулия ордунан туруп, ал жерден учактын оюнчугун таап алып, ылдый тараптап ойноп жаткан кезинде, алардан кийинки келген жүргүнчүлөрдүн баласы менен кызы аябай шок болгондуктан бардыгынын көңүлү ошолорго бөлүнүп, Кейли кичинекей кызы менен олтургандыгын эч кимиси байкабай деле калды окшойт. Анткени жанагы шок бир туугандар учакка олтургандарга тынчтык беришпей, кээ бирлери алардан алысыраак олтурганга дагы аракет кыла башташат. Ошентип арадан убакыт өтүп, учактагылар толугу менен жайгашып, бизнес класстагы адамдар дагы кирип олтурушуп, Кейли кызы менен терезеден карап, жүктөр менен кошо күйөөсүнүн денесин дагы алып келе жаткандыгын көрөт. Жүргүнчүлөр толугу менен орундуктарына олтургандан кийин көп эле орундуктар бош калгандыгын байкайбыз. Анда Кейли кызына кайрылып, эгер кааласаң мен башка орундукка олтурайын. Сен бул жерге кеңири жатып алып уктасаң болот, мен дагы башка орундукка барып уктап турайын. Алыс жолдо кыйналбай кетели десе, кызы макулдугун берип, экөө эки орундукка олтуруп алып уктай башташып, арадан канча убакыт өттү белгисиз, Кейли ойгонуп эле кызы Джулияны таппай калат. Бирок ал башында бул нерсеге көп деле маани берген жок. Анткени учакта башка жаш балдар дагы көп болгондуктан кызын бирөө менен ойноп жүрөт окшойт деп ойлоп, ал жердегилерден сураганча кызын эки жакты карап издей баштайт. Бирок бир аздан кийин Кейлинин чындап эле тынчы кете баштайт. Анткени ал кызын ажатканалардан дагы таппай, кызы башка орундуктарда дагы көрүнбөй. Адамдардан сураса эч кимиси билбей, жада калса учактын кызматкерлери дагы кызды такыр эле көрүшпөптүр. Анда Кейли өзү олтурган жактан чыгып, учактын экинчи кабатынан дагы кызын таппай коет. Не бойтесь, далеко она не уйдет. Ладно, я... Дагы эле О мобилдик операторунун абоненти эмессиңби? Мой О баары үчүн ылайыктуу. 10 миллион сомду баары утуп ала алат. Батыраак Мой О супер тиркемесин жүктөп ал, жана лотереяга катыш. Кызматтарга төлөө, дүкөндөрдө сатып алуулар, которуулар, бонустар, арзандатуулар, ыңгайлуу, жөнөкөй, чын жүрөктөн бир тиркемеде. Мой О менен миллиондорго көздөй. Анан дагы учактын жумушчулары кайдыгер карап, каарманыбыздын кайгысына көп деле маани беришпей, Кейлиден башка эч ким издебей, айласы кеткен каарманыбыз кызынын оюнчугунан башка эчтекени таба алган жок. Эң кызыгы, кичинекей кыз Джулия ал оюнчугу жок эч жака кетчү эмес. Бир кезде учактын жумушчулары жардам бергенге аракет кылып, жүргүнчүлөрдүн бардыгына кайрылышып, учагыбыз аябай чоң болгондуктан кичинекей кыз табылбай жатат. Көргөн билгендер болсо айтып коюңуздарчы, апасына жардам берели деп, андан соң Кейлини ордуңузга олтуруп туруңуз деп суранышып, жарыядан кийин бир топ убакыт өтсө дагы кыз жөнүндө эч ким маалыматын берген жок. Анда учактын жумушчуларынын бири Стефан жер менен байланышып, бир кезде каарманыбызга өтө бир коркунучтуу маалыматын айтат. Бизге аэропорттон маалымат берди, сиз эч кандай кызы жок эле учакка чыгыпсыз. Жүргүнчүлөрдү каттоочулар Джулия деген кызды каттаган жокпуз деп айтып жатышат. Сиз кызыңыз менен чыккандыгыңыз тууралуу тастыктаган кагазыңыз барбы десе, каарманыбыз ооба деп чөнтөгүнөн алып чыгып, буга чейин чөнтөгүнө салгандыгы менен чөнтөгүндө өзүнө гана тиешелүү кагаздан башка кагаз жок экендигин көрөт. Ал аз келгенсип чуркап барып олтурган жеринен кызынын баштыктарын дагы таппай койду. Анда Кейли эми чындап ызы чууга түшүп, менин кызымды уурдап кетишкен окшойт. Ал өзү 6 жашар кыз, бул бийиктеги баштыкты ала алмак эмес. Мага учактын башкы башкаруучусу керек деп эле кабина жакка чуркап барып ызы чуу салып, эшикти такылдата баштаган кезде каарманыбыздын артынан
артынан бир киши келип эле колун кайрып кирет. Бул адам көрсө учактын коопсуздугун караган Джин Карсон деген адам экен. Ал Кейлиге эскертүүсүн берип аны тынчтандырып бир кезде учактын башкы башкаруучусун чакырып, башкаруучу өзүнүн атын Маркус Рич деп тааныштырып, жагдайды каарманыбыздан угуп учактагы жумушчу кыздардан сурай баштайт. Анда жүргүнчүлөрдү тосуп алган кыздан сен бул айымдын кызы менен келе жатканын көрдүң беле десе, ал суроого жооп бере албай, менин чындыгында эсимде жок, так айта албаймын деген жообун берет. Жер менен байланышкан Стефани болсо мен жүргүнчүлөрдү өзүм эсептеп чыкканмын. Джулия деген кыз эсепте дагы жок болчу, ал олтурган орундук тизмеде бош деп эсептелет. Менимче маселе Кейлинин өзүндө окшойт деп эле каарманыбызга аңтара салат. Анда Кейли ооба биздин үй бүлөбүздө чоң трагедия болду. Мен күйөөмдү жоготсом, кызым атасын жоготуп экөөбүз тең кайгыда болчук. Бирок менин акыл эсим жайымда, кызым менен келгенимди так эле билемин. Мени келесоого чыгара бербегилечи деп алар менен уруша дагы кетет. Анда учактын башкаруучусу жумушчулардан дагы бир жолу сурап, силер кызды көрдүңөрбү десе, эч бириси ооба деп жооп беришпей, жада калса каарманыбыздан өтө алыс эмес жерде олтурган тартип сакчы дагы мен кичинекей кызды көргөн жокмун деген жообун берет. Анда Маркус адамдарына буйругун берип, биз учактын бардык тарабын текшерип чыгалы. Сиздин дагы көңүлүңүз калбасын деп Кейлини кубантып, стюардессалар ар тарапка кетип издей башташып, Кейли өзү дагы издей баштаган кезде Карсон анын артынан калбай эле ээрчий берет. Анткени ал Кейлиге сиз азыр толук өзүңүздө эмессиз. Эгер сиз бир бале кылып жибере турган болсоңуз, мен күнөөлүү болуп калам. Ошондуктан сиздин жаныңызда жүрүп тынчтыкты карашым керек. Ушунча учакта жүрдүм, биринчи жолу мындай окуя болуп жатат десе, Кейли ал жердеги адамдардын бирин карап, аны араб улутунда экендигин байкап, мен сизди бир жерден көргөнсүп жатам го. Экөөбүз бир жерден көрүшпөдүк беле десе, жанагы киши каарманыбызга жооп берип, сиз бул жерден 6 жолу өттүңүз, ошол эсепке киреби десе, Кейли жини келип тескери басып кетет. Бул убакта учактын жумушчуларынын арасынан кыздардын бири Стефан учактын иш тарабын карап, эч ким кире албаган бөлүкчөлөрдөн бери текшерип, бирок кичинекей кызды такыр эле таппай коет. Башка жумушчулар дагы жөн турбай Маркус буйрук бергендей учактын ар башка бөлүкчөлөрүн карашып, такыр таппагандыктан издөөнү токтотууну чечишет. Анда Кейли кайрадан эле ызаланып Маркуска жини келип, биз жүктөр жүктөлгөн жерди текшерген жокпуз го. Ал жака эмнеге уруксат бербей жатасыз десе, Маркус жооп берип, учактын ал бөлүгүнө киргенге такыр мүмкүн эмес. Биз менен азыр учакта 425 адам учуп бара жатат. Мен алардын баардыгынын сактыгы үчүн жооп беремин. Биз болгон аракетибизди кылдык. Балким сиз чындап эле жок эле кызыңызды издеп жаткандырсыз. Жүктөр жайгашкан бөлүкчөгө киргенге уруксат жок десе, каарманыбыз эмне кылышын билбей бир кезде эсине бир нерсе түшүп, чуркап барып буга чейин көргөн арабтардын жанында ызы чуу сала баштайт. Мен силерди эмес дедим, биздин үйдү терезеден аңдып жатканыңарды көргөмүн. Менин кызымды кайда урдадыңар деп эле ызы чуу салып, Карсон аларды бөлүштүргөнгө аракет кылып, биз ушул жерде бул араб улутундагы кишинин аты Ахмет экендигин билебиз. Анда Ахмет жооп берип, мен сизди биринчи жолу көрүп жатам, кызыңызды болсо теге эле көргөн жокмун. Мен Германияга иштерим менен барганмын, ал жакта болсо мейманканадан деле чыккан жокмун. Ишенбесеңиз тастыктоочу кагазым бар деп мейманкананын кагазын көрсөтүп, кыргызда сөз бар, өзүңө сак бол, бирөөнү оору тутпа деген кезде каарманыбыз Ахметке кол салып жиберет. Жини келген тартип сакчы Карсон каарманыбызга кыйкырып, эгер сиз дагы ушинте бере турган болсоңуз, мен сиздин колуңузга кишен саламын. Сиз азыр бул жердеги жүргүнчүлөрдүн баардыгын коркутуп жатасыз. Алар сиздин кылыгыңыздан коркуп деле калышты. Анан дагы сиздин айыңыздан баардыгы ордунан тура албай олтурушат. Кээ бирлери ажатканага киргиси келип жатат да. Мен эми сиздин сөзүңүз менен эле кантип бул арабтарды камап кое алам? Эч кандай далил деле жок. Негизи сиздин кызыңызды урдагыдай сиз өзү кимсиз? Эмне жумуш кыласыз десе, Кейли ага жооп берип, мен учактарды иштеп чыккан ишканада иштеймин. Балким алар учакты барымтага алууга аракет кылып жаткандыр. Ошондуктан менин учактар жөнүндө аларга билимим керек болушу мүмкүн да. Ошондуктан кызым аркылуу мени колдонууга аракет кылып жаткандыр десе, Карсон бул сөздөрдү уккусу дагы келбей, бир кезде учактын башкаруучусу Маркус адамдарга ордуңардан тура бергиле деп уруксатын берген болот. Андан соң Маркус бир кезде Кейлиге келип, мен сизге бир азыр жаман кабарды айтайын. Сиздин кызыңыз буга чейин эле күйөөңүз менен чогуу каза болгон экен. Бул ооруканадан факс аркылуу жөнөтүлгөн кагаз деп Стефанинин колунан кагазды көрсөтүп, кызынын ооруканада каза болгондугу тууралуу жазылып тургандыгын көрөт. Муну уккан Кейли эми чындап ишти экенин түшүнбөй, мен келесо болуп калдымбы деп ойлонуп, Карсон аны ордуна олтургузайын десе, анын колунан чыгып эле качып жөнөйт. Карсон элдерге Кейлинин алдын тоскула деп кыйкырган кезде Ахмет алдынан чыгат дагы каарманыбызды уктата чыгып салат. Бети менен отургучтун кырына тийген каарманыбыз өзүн жоготуп, бир канча убакыттан кийин гана өзүнө келип, анын жанында бейтааныш аял менен Карсондун олтургандыгын көрөт. Анда көз айнекчен аял Кейлиге кайрылып, мен негизи психолог болуп иштеймин. Ошондуктан сизге жардам бергим келип жатат. Анткени сиздин башыңызга түшкөн мүшкүлдү толугу менен түшүнүп турамын. Бул өмүрдө жакындарыбызды жоготкон учурда акыл эсибиз ал нерсени кабыл алгысы келбей, башкача ойлонуп, тескерисинче өлгөн адамдар биздин жаныбызда жүргөндөй болуп элестетиле берет. Менимче сизде дагы так эле ошондой болгон окшойт. Кызыңыз деле каза болупту.
болуптур. Сиз болсо кызыңызды катуу жакшы көргөндүктөн аны тирүүдө элестетип жаныңызда алып жүрдүңүз. Бирок бул деген тагдыр, ал кандай ачуу болсо дагы кабыл алышыбыз керексе, Кейли уккан сөздөрдүн үстүнөн ойлонуп, бир мезгилде эле сөз баштап, мен жалгыз болууну каалап жатам, ошондуктан ажатканага барсам болобу деп жанындагы Карсондон суранат. Анда Карсон уруксатын берип, колундагы кишенди чечип, каарманыбызды ажатканага киргизсе, Кейли биз буга чейин билгендей учак чыгарып иштегендиктен учактардын түзүлүшүн толугу менен билет болчу. Ошондуктан ажатканага кирип эле үстүндөгү жардамчы эшикти ачып, ал жака чыгып учактын кээ бир баскычтарын ишке киргизе баштайт. Кейли биринчи орундуктарга түшө турган аба түтүкчөлөрүн түшүрүп, андан соң токторду бири-бирине тийгизип, учактын ичиндеги жарыкты дагы өчүрүп салат. Бул убакта учактагылар дүрбөлөңгө түшүп, Карсон дагы аларга алаксып калган болчу. Анда Кейли кайрадан ажатканага кирип, ал жерден Карсонго байкатпай чыгып кетип, ашканадагы кичинекей лифт аркылуу учактын жүктөр жайгашкан бөлүгүнө түшөт. Кейли дароо эле Джулиянын атын айтып кыйкырып, ал жактан эки тарапты тинте баштап, бирок такыр эле кызын таппай, унаанын тургандыгын көрүп, анын терезесин сындырып, ичинен дагы артынан дагы таппай коет. Кейли андан соң күйөөсүнүн денеси бара жаткан кутучаны көрүп, аны ачып, анын ичинен деле кызын таппай, эмне кылышын билбей турган кезде Карсон ал жерге жетип келип калыптыр. Анда Кейли Карсондон суранып, мен учактын дагы бир бөлүгүн текшере элекмин. Ал жакта учактын электроникасы жайгашкан, мага уруксат бериңизчи, ошол жакты текшерип чыгайын. Эгер кызым чындап эле өлгөн болсо, анын дагы денеси бул жакта жүктөлмөк да. Бир эле күйөөмдүн денеси бар экенин утса, Карсон такыр макулдугун бербей, ал жакты буга чейин учактын жумушчулары текшерип чыкты деп олтургузганы алып жөнөйт. Көрсө бул убакта Маркус чечим чыгарып, учакты жакынкы аэропортко кондурууну чечиптир. Анткени тартип боюнча учакта коркунучтуу жүргүнчү болсо, аны кондуруш керек болот. Ошондуктан ал жердеги жүргүнчүлөрдүн бардыгы каарманыбызды жаман көздөрү менен карашып, ушунун бардыгы сенин жок эле кызыңды издегендигиңден болду деп ичинен сөгүнүшөт. Кандай болбосун, Карсон аны орундукка олтургузуп, бир кезде учактын жумушчуларынын бири Стефанини чакырып, сиз бул аялды кайтарып туруңуз, мен учактын башкаруучусуна жолугушум керек. Бир аз убакыттан кийин эле келемин деп ал жерден кетет. Биз ушул жерде маселенин эмнеде экенин толугу менен түшүнө баштайбыз. Анткени Карсон айлана чөйрөсүн жаап, эч кимге көрүнбөгөн абалда лифт менен ылдыйга түшүп, Кейлинин күйөөсүнүн денеси жаткан кутучанын ичинен жарылуучу заттарды алып чыгат. Ал мындан соң каарманыбыз айткан учактын электроникасы жайгашкан бөлүккө өтүп, колундагы жарылуучу заттарды жарылууга ырастай баштайт. Көрсө, Кейлинин кызы Джулияны Карсон уурдап келип, ошол жака уктатып коюптур. Карсон жарылуучу заттарды орноткондон кийин ал жактан чыгып, биринчи эле учактын башкаруучусу Маркуска барып, бул Кейли деген көрсө жанкечти экен, ал $50 миллион сурап жатат. Ал калп эле кызын издемиш болуп, электроника жайгашкан жака жарылуучу зат орнотуптур. Азыр сиздин конгонуңуз туура эле болуп жатат. Анткени Кейли жүргүнчүлөрдүн бардыгы түшсүн деп талап кылды. $50 миллион которгондон кийин учакка кайрадан күйүүчү май толтуруп берүүбүздү айтып жатат. Бул аял келесоо неме турбайбы? Ал күйөөсү менен кызын өзү эле өлтүрүп койгон окшойт. Эң кызыгы, ал эч ким менен сүйлөшпөймүн деди. Ошондуктан бул нерсе сиз экөөбүздүн ортобузда калсын. Башкаларды дүрбөлөңгө салбай эле коелу десе, Маркус айласы кетип макулдугун берип, ал берген эсепке акчаны которгондон кийин сизге жообун берем деп айтат. Мындан соң Карсон жанагы учактын жумушчусу Стефани менен сүйлөшө баштайт. Биз буга чейин билгендей, жер менен байланыштым деп бардык маалыматты ошол Стефани берип жаткан. Көрсө, ал Карсон менен бирге болгондуктан жалган маалыматтарды эле бере бериптир. Бир кезде Карсон каарманыбыздын жанына келип, анын колундагы кишенди чечип, мен ФБРдин тыңчылары менен байланыштым, азыр конгондон кийин адамдардын бардыгы түшөт. Андан соң ФБРдин тыңчылары келип, сизге жардам берип учакты тинте башташат. Кызыңызды эми сөзсүз табасыз деп Кейлини ишендирип, ага жалган жалааны сүйлөп, $50 миллион өзүнүн эсебине котортуп, Кейлини күнөөлүгү чыгарып качып кетүүнү чечиптир. Анда Кейли анын сөзүнө ишенип, адамдардын баардыгын чыгуусун күтүп, ал жерде олтуруп, бир кезде учактын башкаруучусу Маркус чыгып бара жатса, анын артынан чуркап жөнөйт. Кейли Маркуска барып, сиз менин сөзүмө ишенбедиңиз, мага толук дагы жардам бербедиңиз. Азыр ФБРдин тыңчылары келсе, кызымды сөзсүз табабыз десе, муну уккан Маркус эчтекени түшүнбөй, биз сизге $50 миллион дагы котордук, учакка болсо күйүүчү май куюп беришет. Болду, эми артисттигиңизди токтотуңуз десе, муну уккан Кейли эчтекени түшүнбөй, эшикке чыгып эки жакты карап, ал жерде абал такыр башкача экендигин түшүнүп, атайын багыттагы жоокерлердин келгендигин көрүп, маселени толугу менен ошондо гана түшүнөт. Бул убакта Карсон ал жерден акырын эле сызып ийин деп жаткан болчу. Анда Кейли Карсонго кыйкырып, сен кайрадан учакка олтургунуң деп буйругун берип, Карсон дагы Кейлинин маселени түшүнүп калгандыгын билет да кайрадан учакка чыгат. Ал кайрадан Кейлинин жанына келип, эгер сен кызың тирүү калышын кааласаң, учактан бардыгын чыгарып жибергениң, ошондо маселени өзүнчө чечебиз десе, каарманыбыз элдин бардыгы аны жанкечти ойлоп калгандыгын түшүнөт дагы. Учактагыларды чыгарып жиберип, Карсон экөө эле калат. Я тоже.
Анда Карсан эшикти жапкан кезде каарманыбыз аны өрт өчүргүч менен эсин оодара чаап, чөнтөгүндөгү кишенди алат дагы Карсандын өзүн кишендеп, андан соң жарылуучу затты ишке киргизе турган баскычты таап алат. Көрсө бул убакта Стефани дагы учактан чыга элек экен. Анда Кейли ал жерден дароо эле качып жөнөп, өзүнө келген Карсан тапанчасын алып кишенди сындыра атып, Стефанини сен ушул жерде туруп тур деп Кейлинин артынан издеп жөнөйт. Бул убакта Кейли дароо эле буга чейин өзү айтып жаткан электроника жайгашкан бөлөккө кирет. Карсан болсо анын артынан кубулап кирүүгө аракет кылып жаткан кезде Стефани эшикти ачып учактан качып кетип калыптыр. Кейли болсо кызы уктап жаткан жерден акыр аягы аны аман эсен таап алып, артынан тапанчасы менен келе жаткан Карсан эшикти аткылап алардын артынан жетейин деп калат. Биз ушул жерде Карсандын сөзүнөн ал бул нерсени башынан эле даярдап, Кейлинин күйөөсүн дагы өлтүрүп, анын денеси салынган кутучага жарылуучу затты салууну мерчемдеп, Кейли учактарды жакшы билгендиктен аны күнөөлүгө чыгарып кутулуп кетүүнү чечиптир. Бирок Карсандын ою такыр ишке ашкан жок. Анткени ал каарманыбызды кыз уктап жаткан жерде деп ошол жака барып, бул убакта Кейли кызын көтөрүп алып, тескерисинче Карсандын артына бекингенин байкаган жок. Каарманыбыз буга чейин алып алган баскычты ишке киргизип, Карсанды жардырып жиберип, окуя учактын алды тарабында болуп жаткандыктан дөңгөлөгү сынып жерге түшүп калат. Бир кезде учактын жүк салуучу эшиги ачылып, анын ичинен каарманыбыз кызын көтөрүп чыгып, муну көргөн Маркус канчалык катачылык кылгандыгын эми гана түшүнөт. Ошентип окуя кандай болгондугу бир кезде толугу менен аныкталып, Маркус каарманыбыздын жанына келип андан кечирим сурап, качып кеткен Стефанини тартип сакчылар кармап да калышыптыр. Бир кезде унаа келип, Кейли ошол жака бара жаткан кезде учактагы жүргүнчүлөрдүн баардыгы анын колундагы кызын көрүп, Кейли жөнүндө туура эмес ойлонгондорун эстеп, баштарын жерге салышат. Ахмет болсо каарманыбыздын баштыгын колуна берип ага жардам бергенге жетишти. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, балдарыбызга жакшы көңүл буруп, алардын сак болушуна болгон күчүбүздү жумшайлы.